Мурдагы ИИМ башчысы Молдомуса Конгатиевдин уулу Автандер Конгатиев финанс министринин алдындагы бажы кызматынын төрагасынын биринчи орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматынан билдиришти. Тиешелүү буйрукка Акылбек Жапаров кол койгон. Бүгүн жаңы жетекчини эмгек жамаатка финанс министри Алмаз Бакетаев тааныштырган. Автандер Конгатиев бажы тармагында 2005 жылдан бери иштеп келет. Буга чейин бажы кызматынын контрабандага каршы күрөшүү боюнча башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары болуп иштеп жаткан. Полковник наамы бар. Молдомуса Конгатиев быйыл 12 февралда көз жумган. Аны акыркы сапарга узатууга министрлер кабинетинин жетекчиси Акылбек Жапаров, Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов жана министрлер, ИИМ кызматкерлери, коомчулук катышкан. 38 бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү президент Садыр Жапаровго аялдар менен балдардын коопсуздугу барган сайын оорлоп бараткандыгын айтып, кайрылуу жолдоду. Алар аялдар менен кыздар министрлер кабинетинин ичинде акыркы орунда калгандыгын белгилешип, акыркы 2 жылда өлкө гендердик саясатсыз жашап жатканын, себеби гендердик теңчилик боюнча улуттук стратегия менен аны ишке ашырууну караган план бекитилбей жаткандыгын айтышты. Кайрылууда эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жалпы өлкө боюнча үй бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча 500 кызматкерди ишке киргизүү убадасы аткарылбай жаткандыгын айтышты. Жогоруда аталган министрлик балдар менен аялдарды коргоо боюнча иштер таптакыр жасалган жок деген позицияга макул эмес. Мекеме тараткан маалыматка ылайык, акыркы жылдарда биринчи жолу аймактарда үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо боюнча жергиликтүү комитеттер иштеп жатышат. Анын курамына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, активисттер кирген. Мындан тышкары өлкө боюнча балдар менен иштөөчү 697 милиция кызматкери бар. Өспүрүм кызды сабап жаткан видеодогу киши мурда 3 ирет соттолгондугу аныкталды. Ош облустук милициясынын маалыматында 26-жылда TikTok тармагында белгисиз 2 киши жаш кызды коркутуп 10 000 сом акчаны эмнеге иштеткендигин сурап жаткан видео тараган. Милициянын айтымында окуя Ноокат районунун аймагында мындан 2 жыл мурда болгон. Видеого тартып суроо берип жаткан адам мурда 3 ирет соттолгон, ушул эле райондун тургуну экендиги аныкталган. Тергөөнүн жүрүшүндө үчөө тең Ноокат жаштары кайрымдуулук фондунда иштегендиги белгилүү болду. 2020 жылы жазда кыз фонддун 10 000 сом акчасын алып пайдаланып салган. Муну өзара териштирип, акчаны өндүрүү максатында видеого тартып алышкан. Ошол видео быйыл 26-жылда социалдык тармактарга тараган. Бул окуя боюнча эч ким тийиштүү органдарга арыз жазган эмес. Учурда аталган материалдар боюнча текшерүү иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Кызды уруп жаткан 31 жаштагы жаран башка кылмыш боюнча да кармалгандыгын белгиленди. Милициядан билдиргендей, ал 27-iyul күнү Ноокат шаарында 26 жаштагы жигит менен уруша кетип, ага өзү көтөрүп жүргөн бычагын сайып жиберген. Андан соң из жашырып кеткендиги аныкталды. Эртеси күнү милицияга түшүп, ал Ноокат райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Мындан сырткары, ал 1-iyul күнү Ноокаттагы дүкөндөрдүн биринде кайрымдуулук кутучасына салынган акчаны коркутуу жолу менен тартып алгандыгы аныкталды. 14-iyundan beri дайынсыз болуп жаткан Кызылкыя шаарынын тургуну 16 жаштагы кыз Ноокат районунан табылды. Баткен облустук милициясынын маалыматы боюнча 26-iyulda интернетте белгисиз 2 адам жашоо болжол менен 15-16 жаштагы кызды коркутуп 10 000 сом акчаны кайда коротконун сурап, кызга кол көтөргөн видео тараган. Териштирүү бийликтөөлөрдүн аркасында видеодогу кыз Кызылкыя шаарынын тургуну экендиги аныкталды. Кыздын үйүнө барып сураган учурда апасы 14-iyun күнү саат 5 чамасында 2005-жылы туулган кызы үйүнөн чыгып кеткен боюнда дайынсыз болуп жаткандыгын айтып, арыз менен кайрылган. Бул факты Кызылкыя шаардык милициясына катталып, кызды изделе баштаган. Акыры ал Ош облусунун Ноокат районунан табылып, апасына өткөрүлүп берилди деп айтылат маалыматта. Августтун башында Ош шаарынын 7 муниципалдык аймактык башкармалыгында социалдык дүкөндөр ачылат. Бул туурасында мэриядан билдиришти. Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов бардык муниципалдык аймактарда ачууну тапшырган. Долбоордун негизги максаты калктын муктаж катмарына эт жана сүт азыктарын базар баасынан 10%га төмөн сатып алууга шарт түзүү. Учурда социалдык дүкөндөрдүн курулушу иштери аяктап калды. Ошондой эле мыйзам чегинде ветеринардык инспекция тарабынан товар алып келүүчү тараптардагы аныкталган деп айтылат маалыматта. Социалдык дүкөндөрдөгү азыктардын сапатын ветеринардык инспекция көзөмөлдөйт.
Кыргызстанда мектеп директорлорунун орточо айлык акысы 15 000 сом. Бул тууралуу Билим берүү Илим министрлигинен билдиришти. Өлкөдө мугалимдердин маянасы жогорулаганда мектеп жетекчилериники көтөрүлгөн эмес. Директорлор тандалган соң айлыкты күзүндө жогорулатуу пландалып жатат деп айтылат маалыматта. Эске салсак, президенттин жарлыгы боюнча өлкөдө 5 жылдан ашык иштеген 966 мектеп жетекчиси кызматтан алынган. Жаңылары эми сынактын жыйынтыгы менен 5 жылга дайындалат. Мектеп директорлорун тандоо 11 августтан башталат.